Так, бөлім түзден. Түз тұр. Қоғамдық тәртіпті сақтауға, мизамдылықты сақтауға жана сынық мамиледе болуға шақырып кетеді. Жұмыс орнына қадам сал. Өлкө аймагында болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Өткөн жумана патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлгөн Чүй районунун Аламүйдүн жана Бишкек шаарынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чарага катышып, бир катар мыйзам бузууларга күбө болдук. Документі жоқтыр деймін, бояқтан да рет. Не жоқтыр деймін? Айымның кіра алдың ба? Мұға көмірге кіре қалайын дегім, мұға қачы. Ата ерден полный тәйелі ремонтауға қачы неме. Сплошной. Ана мұна мұ. Тәс өт күйттір ғой, әтір ке. Ош әлде көмір сатады. Geldim. Otur oğlum. Ya. Takasın mı şurada? Açsın. Artına çıkıyoruz. Abi kayda buradasın bezinde? Ya. Ha? Yuka. Yuka? Bezinde zahmet ediyorsun. Satalım. Ha? Satıp aldım. Стоянка айда. Бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Жибек жолу проспектиси менен Лерматов көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшерген кезде айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Автоунааны айдап алган жаран тиешелүү документтери жок болгондуктан ага карата протокол толтурулуп, автоунаасы айып аянтына токтотулду. Жоқ болса өйтіп 15 минут өтеді. Болса, мен сондай қылады, 500 тонн спектакль. Все, без проблем, жазываемыз. Сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү автоунаа номери B6555 AV токтоткон учурда терезеси караңгыланып, уруксаты жок экен. Бул учурда адаттагыдай эле наркология бөлүмүнө алып барууга туура келет. Бөлүмгө жеткиче айдоочу ар кандай шылтоо менен абалдан кутулуу аракетин кылып жатты. Бирок тактоо иретинде тесттен өткөрүү зарыл. Айдоочу мас абалында деген корутунду чыккандан кийин автоунаа айып короосунан орун алды. Жаңы элекке токтотулган айдоочу Юнус Алиева көчөсүнөн түндүктөн түштүккө бара жаткан кезде токтотулган. Токтотулган себеби деген алдыңкы терезелери тонированы болчу, тонировка чапталыптыр. Токтогон кезде каршылык көрсөтүп, баш ийгестик кылбай, анан жанына келип жакшылап көргөндө спирт ичимди жытталды. Ошол себептен спирт ичимди ичкенине подозрение кылып, наркология алып келип, наркологиядан аныкталды ичкени. Унасы штрафсанк коюлду. Анан өзүнүн бир байланыштар менен проектин ашыгын барды. Кайсыдын нормалды ошо вообще? Саат канчада? Космопарк соода борбору эртең мененки 4:30-4:40 чамасы Юнус Алиева менен Донецкий көчөсү, Свердлов көчөсүнүн кесилишинде. Кыргыз Республикасынын УКМКсы Кыргыз Республикасында уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча иштерди улантууда. Анын алкагында кылмыштуу ишмердүүлүктү колдоого багытталган каржылоо булактарын жоюу жана акча агымын азайтуу максатында интимдик кызмат көрсөткөн сойкуканалардын бүтүндөй тармагы аныкталып, бөгөт коюлду. Белгилүү болгондой, жаш кыздарды тартуу менен жана аларды зыяндуу таасирге дуушар кылуу менен сойкулукту уюштуруп, калкалоочулук кылган кылмыштуу элементтер. Үстүбүздөгү жылдын 25-ноябрынан 26-ноябрына караган түнү Бишкек шаарынын бир катар даректеринде тергөө, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 10 сойкукана, анын ичинде массаж салонуна жамынып,
иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталды. Ыкчам бийликтөө иш-чаралары жүрүп жаткан жерлерде 10 сойкукананын уюштуруучусу жана ээлери, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки жетимиш жеңил ойлуу кыздар, алардын арасында борбордогу жогорку окуу жайлардын студенттери да кармалган. Сойкуканаларда администраторлор иштеп, алар иштеген убактынын жана кардардын эсебин алып турганы аныкталды. Ал эми тинтүү учурунда бул мекемелердин ишинин мүнөзүн ачык көрсөткөн интимдик мүнөздөгү ар кандай буюмдар табылган. Кылмыш жаза кодексинин 106 берилмесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында сойкуканалардын 10 уюштуруучусу жана ээлери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик кызмат адамдарынын ишинен, ошондой эле аны уюштурууда жана ишмердүүлүгүнө тиешеси бар адамдардын бейформал колдоочуларын аныктоо боюнча максаттуу ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүүдө. Мындай мыйзамсыз иштерди уюштурууга же жасоону көздөп жүргөн адамдарга профилактикалык таасир көрсөтүү, ошондой эле бөгөт коюу чарасы катары Кыргыз Республикасынын УКМКсы кармалган сойкуканалардын ээлеринин жана анда иштеген кыздардын сүрөттөрүн жарыялайт. Мурда маалымдалгандай 2023 жылдын 23 сентябрында ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды, ошондой эле баңги заттарын мыйзамсыз сактоо фактысы боюнча КР УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 283 берилмеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун Ноокат районундагы Керей Шорон айылынын тургуну, Кызыл Кыя шаарынын положениясы деп аталган 1980 жылы туулган Малабаев Гүлжигит Карабаевич кармалды. Ал 2019 жылдан бери Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын каттоосунда турган. Бүгүнкү күндө Малабаев КР Юстиция министрлигине караштуу Ош шаарындагы номер 25 мекемеде кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. 2023 жылдын октябрь айынын башында төмөндөгү адамдарга карата ар кандай мыйзамсыз аракеттерге жана кылмыштуу топторго катыштыгы бар экендигинен баш тартуулары боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлдү. 1964 жылы туулган Ажибаев Ильяс Кожо Рахманбердиевич Баткен облусунун Лейлик районунун Миңжыгач айыл өкмөтүнүн Тогуз Булак айылында туулган улуттуу кыргыз, Хасан ата жана прокурор деген ат менен белгилүү. 1967 жылы туулган Абдрахманов Равшанбек Орозбаевич Баткен облусунун Баткен шаарынын тургуну, улуттуу кыргыз, үй бүлөлүү, 2013 жылдан бери Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары Баткен облусунун ИИБнин ыкчам каттоосунда турган. Равшан Тентек деген ат менен белгилүү. 67 жыл төрөлгөм. Мен алдан бир нече жолу соттолгом. Асланбек Маматбекович Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну, туулуп өскөн жана улуттуу үй бүлөсү кыргыз. 2015 жылдан бери Досоновдун уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Кыргыз Республикасынын ИИМдин каттоосунда турган. Саидбаев Ильяс Мамединович Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну, улуттуу кыргыз, үй бүлөлүү. Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары 2010 жылдан бери Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам каттоосунда турган. Илюха Каймана аты менен белгилүү. Тарапта мыйзам бузуулар болсо, мыйзам чегинде жооп берүүгө убадан берет.